ladies and gentlemen. Welcome to our BBC 25 celebrations. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар жана мырзалар. Юбилейлик кечебизге кош келиңиздер. Лондон сүйлөйт, ободо BBC'нин Борбордук Азия жана Кавказ кызматы. Саламатсыздарбы, BBC студиясында Гүлнара Касманбетова. Бүгүн Палестина менен Израилдин жетекчилеринин ортосундагы 3 сааттан ашуун созулган сүйлөшүүлөр аяктады. Каралган негизги маселе Хеврон шаарынан израилдик аскерлерди чыгарып кеттүү. Сербиянын борбору Белград шаарында оппозиция менен өкмөт тарабындагылар демонстрацияларга чыгышты. Эки тараптын ортосунда кагылышуулар болду. Кыргызстандын президенти Аскар Акаев менен Өзбекстандын президенти Ислам Каримов түбөлүк достук тууралуу келишимин кабыл алышты. Мындан сырткары биздин программада дүйнө элдери жаңы жылды кандай тосушат? Сиздер угуп жаткан BBC дүйнөлүк кызматы. Мындан 25 жыл мурун ободо так ушул үн жаңырып, BBC кыргыз кызматынын тушоосу кесилген. Бүгүн чыныгы көрмандар менен бул кызмат 25 жылдыгын, ошону менен катар алгачкы күндөн бери уланып келаткан Кыргызстандын коомдук телерадио корпорациясы менен 25 жылдык кызматташтыгын белгилеп жатат. BBC кыргыз кызматы чейрек кылым бою дүйнөдөгү эң урунттуу жаңылыктарды, окуяларды ала тоолуу кыргыз жергесине ошол учурда Кыргызстандын жетишкендиктерин, тарыхый, маданий окуяларын дүйнөгө даңазалап келе жатат. Миллиондогон көрмандарынын, угармандарынын жүрөгүнөн түнөк таап, журналистика академиясына айлана алды. Мына ошол кызматтын пайдубалын түптөгөн негиздөөчүлөрү, алгачкы карлыгаштары аталган адамдар арабызда отурат. Гүлнара Касманбетова, Арслан Капай уулу Койчиев, Кубан Абдымен Табалдиев, Кубат Чекиров, жана ошондой эле кесиптешим Акчолпон Койтиева. Лондондогу алгачкы команда бүгүн баарыбыз чогулуп калган экенбиз. Тура мына толук турабыз, курамыбыз, микрофондор да колубузда. 27 жыл бою BBC'де иштеп, анын 25 жылы BBC кыргыз кызматын жетектеген Гүлнара эже сөздү баштап бербейсизби? Оболу BBC кыргыз кызматында кайсы бир мезгилдерде, ар кайсы убакыттарда биздер менен чогуу иштешкен жана учурда чогуу эмгектенип жаткан кесиптештерибизди, КТРКдагы коллегаларыбызды, жалпы кыргыз аудиториясын 25 жылдык мааракебиз менен куттуктаймын. Ар дайым ден соолукта болуңуздар жана көңүлүңүздөр кунак болсун. BBC эл аралык уюм болгондуктан биз коомдун ар башка катмарлары менен байланышта болуп жүрөбүз. Мына ушул атайын берүүбүзгө даярданып жатып, кыргыз президенти дагы биздин угарманыбыз да экен, көрөрманыбыз да экен. Ошону билип алып аябай кубандык. Кыргызстандын маалымат мейкиндигинде BBC'нин ролу кандай деп түшүнөсүз? Мен билгенден быйыл сиздердин BBC ачылганына 25 жыл болду. Биринчиден ошо 25 жылдык мааракеңиздер менен куттуктаймын. Эми мен 25 жылдан бери десем калп айтам го, бир 20 жылдан бери ушу силердин радиону угамын. Дайыма радиону укчумун. Акыркы 6-7 жылдан бери жаңылышпасам ТВ вариантыңарда чыкты. Дайыма ошо ТВ вариантын дагы көрөмүн. Тилекке каршы силер 6-базар күндөрү бербей каласыңар, бирок 1-күндөн 5-күнгө чейин мен дайыма ушул дүйнөлүк жаңылыктарды мен сиздердин радио аркылуу, сиздердин ТВ версияңарды көрүп, ошондон жаңылык алам. BBC'нин Кыргызстанда ролу өтө чоң. Анткени Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктарды эч бир мындай жасалмасыз, кандай болсо так ошондой кылып дүйнөгө жеткирип турасыздар. Дүйнөдөгү жаңылыктарды дагы жасалмалабай, бир жактылуу кылбай Кыргызстанга, Кыргызстандын элине жеткирип турасыңар да. Мына бул жагыңыздардан сиздерге 5 деген баа берсе болот. Ошондуктан сиздерге мындай терең ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Сиздин жеке жашооңузда, саясий карьераңызда BBC'нин орду кандай болду?
BBC'nin жардамы көп эле болду. Анткени мен акыркы 10 жыл, 11 жылдан бери мен оппозицияда жүрдүм. Бир эмес эки жолу куугунтукталып, эки жолу камалып да чыктым. Ошол мезгилдерде дагы сиздер ушу менин жеке жашоомдогу, турмушумдагыны дагы маалыматтарды алып элге жеткизип турдуңуздар. Акыркы жолу ушу жаңылышпасам 2 жыл мурун бекен, 3 жыл мурун бекен, мен абакта жатканда менин келинчегимен маек алып, ушу кандай жашоодо жашап атат экен деген сурооңуздарды берип, мен жөнүндө, бала чака жөнүндө жана болуп өткөн окуялар боюнча, жамандык жакшылыктар боюнча суроолорду салып, ошонун баарын дүйнө элине чейин жеткизген силердин радио болду. Калган радиолор бийликтики болобу, оппозицияныкы болобу, сиздердин жасаган ишиңерди бирөө да жасай алган эмес. Корккон, көбү корккон да баягы. Эми бийликтики корккон, естественно, оппозициячыл деп коебуз айрым журналисттер, алар только өзүнүн гана кызыкчылыгын көздөп материалдарды топтошот да. А силердин андай кылбастан ушу дүйнөдө болуп аткан жаңылыктарды, Кыргызстандын ичинде болуп аткан окуяларды ушу бир тайманбастан, тартынбастан, анан бир жактылуу кылып бурмалабастан жеткирип турганыңар бул мага дагы, менин үй бүлөлүк турмушума дагы, ушул ишмердүүлүгүмө дагы жакшы таасирин берди десем жаңылышпайм. BBC кыргыз кызматы менен коомдук биринчи каналдын кызматташып келе жатканына дагы 25 жыл болду. Ушунун өзүн Британия менен Кыргызстандын кызматташуусу катары караса болобу? Буга сиз кандай баа бересиз? Бул 25 жылдан бери кызматташып келатканыңарды албетте колдойбуз. Мындан ары дагы түбөлүк кызматташууңарга тилектешпиз КТР менен. Ал эми Британия менен болсо, биздин Кыргызстандын ортосундагы дипломатиялык отношенияларыбыз бар, элчилерибиз бар, кызматташып атабыз. Мындан ары дагы тең ата жана эки тараптуу кызыкчылыкты эске алуу менен кызматташууга биз дайым даярбыз, кызматташабыз. Маракешке арнап Британиянын маалымдоо корпорациясы BBC'нин генералдык директору Тим Дэви куттуктоо жөнөткөн, ошону кабыл алалы. Congratulations to every member of the BBC Kyrgyz team. BBC Кыргыз командасынын мурдагы жана азыркы ар бир мүчөсүн коомдук берүү кызматынын 25 жылдыгы менен куттуктайм. Бул укмуштай жетишкендик жана көп жылдар бою берилип иштегендиктин, чыгармачылыктын жана инновациялардын үзүрү. BBC Кыргыз кызматы дүйнөлүк кызматтын маңызын мыкты билет. Дүйнөнү Кыргызстанга, Кыргызстанды дүйнөгө так, калыс жана кызыктуу мазмун аркылуу таанытат. 1996 жылы 3-июнда алгачкы радио программасы обого чыккандан бери кызмат улам күчтөнүү үстүндө болуп, радио берүүсүн кеңейтти. Вебсайт, соцмедиалар жана ай сайын чыккан документалдык сапар тасмалары, күнүмдүк теле жаңылыктары дагы кошулду. Кыргызстандагы 3 миллион кишиден ашкан апталык аудитория ишиңердин татыктуу үзүрү. Баарыңыздарга алкыш айтам. 3 million people across Kyrgyzstan. Thank you and very well done to all of you. 3 миллион аудитория деп Тим Дэви мырза мыкты айтып кетти. Биз 15 мүнөттүк программа менен чыгып атканда бул сан албетте оюбузга да келчү эмес. Коомбайке, сиз алгач Лондондо иштеген 4 продюсердин бирисиз. Эсиңизде калган бир программаны айта кетпейсизби? Чындыгында биз чакан команда болсок дагы болгон 4 эле адам болчу. Дүйнөлүк баардык жаңылыктарды, маанилүүлөрүн тандап туруп, Кыргызстанга жеткизгенге аябай аракет кылдык да. Ошонун арасында эң эле эсте калгандагысы ошо Британиянын ошо кездеги принцессасы Диана кокусунан ошо каза болгондогусу бүт дүйнөгө жаңыртканда биз ошо аралашып, ошонун баардыгын чагылдырганга аракет кылдык да. Биз BBC'нин командасынын арасында ошо кыргыз кызматта катай барып, көрөрмандар болобу, жакшы көргөн адамдар болобу, баарынан интервью алып, эфирге чыгарганга аракет кылганбыз да. Бүт Британия эмес, бүт дүйнө жүзү абдан капаланып турганда, ошо бүт Кыргызстанга дагы жеткизе турганда аракети ошо эсимде. Албетте Диананын өлүмүн ошо чагылдыруу BBC'нин кыргыз кызматынын тарыхындагы менин дагы аябай бүгүнкү күнгө чейин көз алдымда турат чоң окуялардын бири. Мынчалык ушу миллиондогон эл түрүлүп келип ага аза күткөнү баарыбызды таң калтырган. Бирок менин эсимде калганы, менин лично эсимде калганы албетте BBC'ге рамадылык Чыңгыз Айтматовдун бир нече жолу келип кеткени. Ошондо ошо BBC'ге келген маектердин биринде ал мынтип сүйлөдү эле. Ушул BBC'ге атайын ат чарчатып жол жүрүп келгеним бекер эмес. BBC деген бул өзүнчө бир 20-кылымда биздин тарыхта чоң орунду ээлеген
информациялык билимдин чыгышы ушуякта. Так, биздин мына жаштык кезибиз, кийин анан саясат турмушка аралашып жүргөндө сөзсүз күнүгө BBC радиолорду тыңшоого кумар элек. Дагы бир окуяны айта кетейин. Айтматов Нюрнберг ооруканасына жатып калганда анын жанындагы немис тилдүү врач менен күнүгө акыбалын сурап турган ушу BBC кыргыз кызматы болгон. Ошол себептен Чыңгыз Айтматовдун дүйнөдөн өткөндүгү жөнүндөгү суук кабарды жалпы кыргыз элине угузган эң биринчи медиа бул BBC'нин кыргыз кызматы болгондугун айта кетишим керек. Андан сырткары менин эсимде калган интервьюлардын бири бул албетте Турдакын Усубалиев менен болгон интервью. Мен ал кишиден аксакал мына 21-кылымдагы кыргыздын тагдырын сиз кантип элестетип атасыз дегенде ал негедир суу маселеси жөнүндө сүйлөп берди эле. Советтер Союз тарагандан кийин биздин коңшу мамлекеттерибиз өзлөрүнүн газын, көмүрүн, анан нефть продукциясын бизге валютага сата баштады. Анткени алар айтты, бул болсо биздин өзүбүздүн байлыгыбыз, жаратылыш байлыгыбыз, биз силерге аны бере албайбыз деди. Анда биз маселе койдук. Суу сактагыч биздин жерде, суу дагы биздин мамлекетибиздин байлыгы. Biz sizlerden teritoriyaya agıp atkan bardıq su için emez. Biz sizler için top berip atkan su için sizler tiyişti aksın töleşiniz gerek dep biz mesele koyduk. Bu bizden koygan meselebizdi. El aralık uyumlar an içinde oğundağı kolda atak. Antkeni biz alar için işlep atağız. Su saktagıç kuruğa köp каражаттар зарп болгон, аны тейлеп атабыз да. Бул биздин мамлекетибиздин менчиги да. Турдакын Усубалиев жогорку кеңештин депутаты болуп турганда бир эле энергетикалык маселе боюнча эмес. Ошол убакта жанагы уран калдыктарыбызды жансыздандыруу, айыл чарбасы, мал чарбасындагы реформалар жөнүндө өтө маанилүү билдирүүлөр жасаган. Биз ошолордун бардыгын BBC'нин программаларынан үзбөй берип келдик. Анын BBC'нин кабарчысы барып калганда Турдакын Усубалиев аксакал өзү дагы мындай дароо кабыл алып анан мындай чын тилинен сүйлөп бергенге өзү дагы маашыр эле. Мен эсе турган болсом бири эки президентке байланыштуу окуяны айтып берейин. Бири 2010-жылы Ала Тоо аянтында ок атылып, президент каякта экени белгисиз болуп турган учур көпчүлүктүн эсинде болсо керек. Москвага кеттиби, Казакстанга кеттиби деп белгисиз болуп турганда, биз Курманбек Бакеевди бир айылдан таап, түз эфирге интервьюга чакырып, бүгүн аянтта 70-тен ашуун адам курман болду. Сиз ушуну билесизби десек, ал киши бир аз ден дароо болуп, ошондой болдубу? Ошончо болдубу деп суроолорубузга жооп берген эле. Дагы бир президентке байланыштуу окуя 2012-жылы Демейде чакырбаган Түркменстан BBC'ни чакырып Ашхабадка барып калдык. Акалтеке фестивали өтүп калды. Барарын барып кайсынан баштайбыз? Акалтеке укмуш ат экен деп айтабызбы? Ак таштан Ашхабадты куруптур деп айтабызбы деп жаңылыктын өңүтүн таппай турганда, өзү ат чабышкайга чыккан президент Бердимухамедов журналисттердин так маңдайына келгенде аттан жыгылып берсе болобу? Ошондой окуялар журналисттердин жашоосунда абдан көп болуп турат. Айтмакчы, Лондонда иштеп келген кесиптешибиз продюсер Тынчтыкбек Чоротегин агайыбыз дагы саламын жолдогон, уга кетели. BBC кыргыз кызматынын 25 жылдык мааракеси бул жалпы эле кыргыз коомчулугунун мындай биздин айкындуулук үчүн күрөшүүбүздүн айдыңындагы бир татынакай маараке деп эсептейм. Мааракеңиздер кут болсун. BBC'нин жана Азаттыктын ардагери катары эскерип айта кетсек, бири-бирине жуурулушуп, ширелишип, абдан жакшы бири-бирин колдоп келген учурлар абдан көп. Элге айкындуулукту, элге магалымдуулукту жеткиргендеги ошо бейтараптуулукту камсыз кылгандагы кыргыз медиасындагы татынакай ролу бар BBC'ге мындан ары дагы албан ийгиликтер каалайм. BBC'де мен Лондондо иштеп жүргөндө абдан көп жаркын окуялардын күбөсү болдум, аралаштык. Мен BBC менен өзүмдүн тажрыйбам андан ары илгерилеген учурларды эч качан унутпайм. Дүйнө жүзү боюнча бир катар авторитардык өлкөлөрдө BBC сыяктуу сөз эркиндигин, плюрализм, ар тараптуулукту, калыстыкты сүрөгөн медиа уюмдарына тыюу салынган.
Ал эми Кыргызстандын өзүндө эле чейрек кылым ичинде бир катар толкундоолор болуп, бийлик алмашты. Мына ошондой шартта оппозицияда, бийлик өкүлдөрү да өз жүйөсүн элге BBC аркылуу жеткирүүгө умтулуп келген. Ошондой учурда силер оппозиция тарапка өтүп кеттиңер. Же болбосо бийликти жактап атасыңар деп BBC сыныккан жок. Балким ошондуктанбы биз менен өлкөдөгү бир катар президенттер да биз менен маектешүүдөн баш тарткан жок. Бул туптуура чындыгында бир да мамлекет башчы BBCге нааразы боло тургандай же күнөөгө тургандай учур болгон эмес. Кыргызстанда болобу же дүйнө жүзүндө болобу кандай гана саясий кырдаал, саясий бир окуялар болбосун, BBC КТРКнын эфир аркылуу өзүнүн программасын үзгүлтүксүз алып барып келди. BBC дүйнөлүк кызматы кыргыз элине аудиториябызга ишенимдүү өнөктөшүбүз болгон коомдук телерадио берүү корпорациясына терең ыраазы. BBC дүйнөлүк кызматынын директору Мэри Хокадейдин куттуктоосун кабыл алыңыздар. Чейрек кылым ичинде BBC кыргыз кызматы чоң жана туруктуу аудитория курду. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бишкектеги жана Лондондогу командаларга, ошондой эле BBCнин Кыргызстандагы ийгилигин мүмкүн кылган бардык кыргызстандыктарга алкыш айткым келет. Коомдук телерадио корпорациясы биздин күчтүү жана туруктуу өнөгүбүз болгонуна чоң кубанычтабыз. КТРК таратуучу жабдыктары аркылуу Кыргызстандын булуң бурчундагы ар бир радио угуучубузга жана телегөрүүчүбүзгө жеткенге мүмкүнчүлүк түздү. Бирок баарынан дагы бизди укканы, көргөнү, окуганы жана кызматташканы үчүн Кыргызстан элине ыраазычылык билдирем. Бул жакта отурган өнөр адамы менен Лондондо кучак жайышып кездешкен элек. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Дилшат Кангелдиева. Дилшат бөтөн жерге барып, бөтөн жерге ырдап келгенден өзү сиздерге шык берсе керек. Албетте Акчолпон, бул бөтөн жерге биздин кыргыздын маданиятын тартуулоо биз үчүн шык эле эмес, стимул, мотивация берет. Өнөр адамдары үчүн бул чоң бакыт. Андыктан ушул сиздерге Лондонго барып калып, сиздер менен жолугуп, сиздер менен таанышып, баарлашып, ошодон бери достошуп калдык. Дилшатчы, Лондон сиздерге абдан чоң эргүү тартуулаган айтып атасыз. Эми качан англис тилинде дайындап атасыз? Алекс Стюарт деген кишинин 25 жылдык мааракесине барып калдык. Ошондо Ливерпульда стадиондо болгон концерттен англисче ырдадым. Ошол кезде Лондонго Нуракагай, ошол Манасчы жигит, Улан Исмаилов, артисттер барып конуп калбадыңар беле менин үйүмдө. Анан эртең менен тамак даярдап, тарелкаларды жемиштерге, нанга деп өзүнчө тизип атсам, Нуракагай минтип атпайбы? Тамагынан да табагы көп экен депчи. Ошондо Камбаркан Лондонго барганда BBCнин башкы кеңсеси болуп турган Буш Хауста англис кесиптештерибизди таң калтырган элеңиздер. Ошондо ырлардан бирди аткарып бербейсизби? Yesterday, all my troubles seem so far away, and I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, no, I long for yesterday. Yesterday, love is such an easy game to play, and I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. BBC Кыргызстанды дүйнөлүк окуялардын контекстине салып, жаш эгемен мамлекеттин демократияга, күчтүү дипломатияга басым кылганына олуттуу көңүл буруп келди.
90 жылдары Азербайжан менен Армения ортосунда Карабах чатагын басууга салым кошкон парламенттин мурдагы төрагасы Медеткат Шеримкулов агай бүгүнкү программабызга катышып отурат. Агай мына февраль айында Азербайжан менен Армениянын ортосунда чатак болуп, Кыргызстан бир кезде аткарган ортомчулук ролун бул жолу аткарылат беле? Мынча камсыздоого жол бербестен. Кыргыз мамлекетине дүйнөдөгү болуп жаткан, ошонун эле ичинде Кыргызстандагы болуп жаткан чындыкты төкпөй, чачпай, бурмалабай айтып келе жаткан эң көрүнүктүү дүйнөгө таанылган кыргыз эли ишенген берүүлөрдүн бири мына ошо BBC. Мен мындан арадагы ишиңерге ийгилик каалайм. Рахмат агай. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук комитетинин 4 жолку резолюциясы бар эле, согушту токтотуу боюнча. Бир дагы резолюция ишке ашкан эмес. Андан кийин Россиянын президенти Борис Николаевич Ельцин, Казакстандын президенти Нурсултан Абишевич Назарбаевтар булар дагы аракет кылып, булар дагы эки республиканын президенттерин жолуктуруп договорго кол койгон менен согуш токтогон эмес. Мен баштаган парламентараралык комиссия, парламентараралык ассамблеянын мүчөлөрүнүн аракети менен 1994 жылдын 5 майында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алганынын 1 жылдыгынын күнүндө мен атай ошол күнгө чакырган болчумун. Бишкекте Бишкек протоколуна кол коюп, ошол Армения менен Азербайжандын ортосундагы согуш токтогон болчу. Армения менен Азербайжандын ортосундагы согушту токтотууга Кыргыз парламентинин жасаган аракети, бул Кыргыз элинин жасаган аракети, бул Кыргыз элинин кылымдар бою эл аралык, мамлекеттер аралык, улуттар аралык чатактарды басып келүүгө мурдатан бери кудурети жеткен, тажрыйбасы бар улуу эл экендигин дагы бир жолу көрсөтүп кетти. 90 жылдары Тажикстанда жарандык согуш күчөп, кан төгүлүп жаткан учур эле, ошондо Кыргызстан алгачкылардан болуп, данакерлик кылып, кол сунду. 97-жылы Тажикстандын азыркы президенти Рахмон менен ошол кезде бириккен оппозициянын жетекчисин жараштырып сүйлөшүү Бишкекте өткөн жайы бар. Ошол сүйлөшүүлөргө четтен болсо дагы сиз түздөн-түз катыштыңыз эле, Эмилбек ага. Кече жакында болгон окуяны Кыргызстан ошону дипломатиянын күчүнө салып чечүүгө кудурети жетиштүү беле? Жаңжал чыгып кетиши, мындай чыңалуу учурунда бул коркунуч дайым турат. Мына андан берки сүйлөшүүлөр, мындан аркы дагы менин оюмча сөзсүз түрдө биз азыр тажик кыргыз, кыргыз-тажик мамилелери, чек ара маселелери бул сүйлөшүүлөр менен тарыхый фактыларга өткөн илгерки тарыхый баягы жашоо чөлкөмүнө ыңгайына карата дипломатиялык жол менен сөз чечилиш керек. Ушул сыяктуу маектер, анализдер кантип даярдалат? BBC'нин бир күнү кандай өтөт? Репортажга көңүл буралы. Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC кыргыз кызматы эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Акчолпон Койчиева. Ободо Лондон BBC саламатсыздарбы. Ободо Лондон BBC саламатсыздарбы. Ободо Лондон BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жаңылыктар менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. BBC кыргыз кызматы 1996 жылдан бери кыргыз коомчулугу үчүн дүйнөдөгү окуяларды көрсөткөн дүрбүсү болуп келди. Эл аралык чөйрөдө болуп жаткан негизги талкуулар, жаңылыктар BBC аркылуу элге жетип турат. Айрымдарына токтолсок, ондогон жылдардан бери келаткан жакынкы чыгыш тынчтык сүйлөшүүлөрү, 2001 жылы 11 сентябрда дүйнөнү селт эттирген террордук чабуул, араб жазы аталган окуялардын кесепети, Афганистан, Сириядагы кандуу атуулдук согуш, 14 мамлекетте 200 миңден ашуун адамдын өмүрүн кыйган цунами сыяктуу чоң окуялар чагылып турду. 2008 жылы дүйнө ири финансы кризисине туш болуп, анын кесепети айрым жерлерде ушул маалга чейин уланууда. Америкада 2017 жылы Дональд Трамп президент болуп шайланганы Американын ички жана сырткы саясатын өзгөрттү. Өлкө дүйнө боюнча климаттын өзгөрүшүн токтотууну көздөгөн Париж келишиминен чыгып кетти.
Аба ырайын олку-солку кылган Эль-Нино кубулушу, Австралиядагы апталап созулган токой өртү, көптөгөн мамлекеттердеги суу ташкындар күчөдү. Муну менен катар дүйнө малярия, Эбола, ковид сыяктуу жугуштуу илдеттер менен алпурушту. Европа өлкөлөрү согуш болуп жаткан мамлекеттерден качкан миллиондогон мигранттардын агымын токтотуу менен алпурушууда. Ал арада Германия, Франция жана башка өлкөлөрдө мигранттардын келиши менен унаа менен сүздүрүү, бомба жардыруу сыяктуу чабуулдар күчөдү деген маана жаралды. Бул жылдары Кытай дүйнөдөгү кубаттуу экономика болуп чыга келди. Экономикалык кызыкчылыктардан улам Кытай менен АКШ ортосунда соода согушу жүрүп, тарифтер көтөрүлдү. Украина менен Орусия ортосундагы аскердик чатак Крым аймагынын Орусияга өтүшүнө алып келди. Эл аралык жаңылыктарда маданият, билим берүү көйгөйлөрү да коч көтөрүлөт. Пакистанда кыздарга билим берүүнү сүрөгөн Малала Юсуфзай Нобель сыйлыгын алды. Мыкты тасмалар үчүн Оскар сыйлыгын берүүдө Раса маселеси көтөрүлдү. Биздин берүүлөрдө ошондой эле илимий ачылыштарга, келечекти жакындаткан технологиялык жаңылыктарга орун берилет. Менче роботтардын баары кишилердин жумуш орундарын ээлеп алышы ыктымал. Жаңылыктардын соңунда деп бир жеңил теманы сөз кылганыбызды айрым көрүүчүлөр атайын күтөт окшойт. Пандемияда отуруп жакындарыңарды сагынсаңар, бак дарактарды кучактагыла деген окумуштуулардын кеңеши жагып, көп кишилер бизге дарактарды кучактаган сүрөттөрүн салышты эле. Жакында эми пандемия биротоло токтосо, кайрадан кишилерди кучактаган жай баракат турмуш келет. Азырынча кол кармашкан Лондон командасынан Кыргызстанга ысык салам. Берүүбүздү жыйынтыкта саналып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта болуңуздар. Кабарчы катары биз ар дайым жакшы гана жаңылыктарды айтып тургубуз келет. Бирок турмуш чындыгы андай эмес. Кээде кризис, суук кабар же согуш тууралуу айтууга дагы туура келет. Биздин студиябызда Кыргызстандын мурдагы коргоо министри генерал Исмаил Исаков жана кесиптештерим Кубат Чекиров менен Айбек Абдылдаев отурат. Биз сөздү 90-жылдардын соңундагы Баткен согушунан баштасак. Кубат агай, мына ошол учурда сиздер чагылдырып аттыңыздар, ошол согуштун өзүндө маалымат жеткирүү иши журналисттер үчүн чоң сыноо болсо керек. Эми ошол 99-2000 жылкы окуялардын да эмоциясы жок эстей албайм да. Бир жагынан кыргыз армиясы алдастап калды, армияга аралашып, биз журналисттер деле өзүбүзчө алдастап, өзүбүздү мындай орду таппай калдык. Себеби дегенде көрсө, согуш темасын чагылдырган жагынан тажрыйбабыз такыр жок экен да. Анан ошондо кээ бир маалымат каражаттан да журналисттер кабинеттен отуруп алып анан кийин жанагындай согуш темасын сайрап атканда BBC-нин кабарчылары биринчилерден болуп анан ошол согуш болуп аткан зонага аттанды. Султан Жумагулов Баткенге барып, ошол Баткендеги аскерлер менен кошо жатып, кошо туруп, алардын жашоосун көрүп, алардын укканын көргөнүн баарын айтып, ушул мындай фронттогу согуш зонасындагы репортажды берүүдө дагы биз биринчи болдук эле. Мына биздин программаларга көп катышкан генерал мырза 1999 жылдагы ушул согуш Кыргызстан эле эмес, жалпы Борбор Азия үчүн өтө кооптуу болгон деген ой негиздүүбү? Албетте, абдан кооптуу болгон себеп дегенде куралдуу күчтөрү мурунку союздун тартиби менен, ошолордун эрежеси менен куралдуу башка өлкөнүн куралдуу күчтөрүнө каршы даярлаган болчу да. Мына ушундай акыбал болгондо бир жагынан мыйзам жагынан кемчиликтер пайда болуп калды. Дагы Кыргызстанга жалпы чоң кооптуу акыбал түзүлдү. Эмне үчүн? Биринчиден, мына ушундай куралдуу топторго каршы кимдер күрөшүш керек? Бул чыгып калды. Экинчи, биздин аймактын даярдыгы кандай? Ага жолдор, адамдык ресурстар, андан башка мамлекеттин экономикалык кубаттуулугу, мына ушулардын баардыгы чогулуп келгенде бир эле Кыргызстан эмес, Орто Азияга да чоң кооптуу акыбал түзүлдү деп айтсак болот да. Мына ошонун негизинде кийин бир топ биз кадамдарга барганга аргасыз болдук. Мына ошол согуштан бери дээрлик 20 жыл өткөн экен, бир топ кемчиликтер болгонун айтып атасыз. Кыргыз армиясы ошондон кандай сабак алып, кандай жыйынтык чыгарды? Жыйынтык биринчиден биз эмне кылдык? Аскер доктринасын кайрадан карап чыкканга мажбур болдук. Кайрап чыгып, кандай куралдуу күчтөр түзүш керек, кандай күчтөрдү топтош керек, бул эң ыңгайлуу болду. Экинчиден, биз чек араны бекитүү зарылчылыгы чыкты. Мына ошодон кийин ошол тараптарга заставаларды коюп, аскерлерди алып барып жайгаштыра баштадык. Андан башка
Biz жолдорду даярладык. Себеби дегенде аскерлерди барганда, техника барганга жол керек болчу. Жолдор Баткенге ошол учурдагы журналисттер жакшы билет, Баткендин жолдорун ал жакта мындай барыш өтө оор болчу. Мына ошодан кийин программа кабыл алып, жакшынакай жолдорду сала баштадык. Адамдык ресурстарды даярлай баштадык. Резерв кадрлар даярлай баштадык. Мына ошонун негизинде мыйзамдарды ыңгайлаштырып, түзүп, бир кыйла аракеттер жасап, мына бүгүнкү акыбалга келдик десек мен жаңылышпаймын. Кубат, мына ошол согуш учурунда катташууга аргасыз болгон адамдын окуясы өзүңдү дагы бир топ ойго салса керек. Багаржан деген бир аксакалдын окуясы азыр эсиме түшүп атат. Ошондо Дара айыл өкмөтү Кан деген айылдан чыккан Багаржан деген аксакал атайы кыргыз расмий органдарынын тапшырмасы менен жана өздөрүн Өзбекстандын ислам кыймылы деп атаган куралдуу топ жоо кыргыз өкмөтү аларды террористтер деп атады. Ошолорго барып кат жеткирип, анан өзүнүн бир мындай күжүр менен милдетин аткарып келген аксакалдан ушундай бир BBC-ге интервью алып уктурдук элек. O Tölket Kırgızistan boyunca tirүү betme-бет олар менен мен сүйлөштүм. Акботоевго беттермен кетип атканда Зардалдан бир жигит кат берди, 2 кат берди. Тегеле коюңду, ачпайлы коюң деди. Себеби мен мемлекет шералыга жаздым деди. Генералдарды бир сизге көрсөтсүн деди. Шолар менен бир сүйлөшүң деди. Муну энди ооз эки айткан о жигиттин. Бары ушундай колго бердим. Ол менин таанымыма калды да. Мен 100% тааныйм. Таанымыш калды, мен аны шерал дедим. Дегенде эле өзү ыраңы өңү бузулуп кетти да, командирди колунан сууруп алды да кайтты. Сизге азыр мүмкүн эмес окуш деди. Бияка жүрүң деди. Мына эскерүүнү көрүп өттүк. Андан соң 2010-жылдары сиз өзүңүз абакка түшүп, башыңыздан бир топ сыноолор өтүп турду. Ошол кезде кесиптешим Айбек Абдаев толук чагылдырып, өзү дагы көргөн эле. Бул окуялар ошол 2010-жылдын январь айында болгон. Жаңылбасам январдын башында башталды. Генерал Исаков сот залынан камакка алынгандан кийин. Алайда ошол учурдагы биринчи демонстрациялар Ширенгенин талындай болуп, алайда дүрт эткен эле. Ошол кезде BBC бир уус чогулган киши шакардай кайнап, акыйкаттык адилеттүүлүк талап кылып атканда биринчилерден болуп жетип барып, Кыргызстанга, бүтүн дүйнөгө ошол кишилердин акыйкаттык талап кылган үндөрүн алып чыккан элек. Алдыңа төлүн, алтын башы аман болсун, алтын аман болсун. Başımda büyük öten sada olayım. Tike karağın, uçuşmana tike kara. Büyük, ulutonun büyüğünde büyük bol. Altın başın aman bolsa, buna da kutup getirsin. Sada olayın altının. Бул 85 жаштагы генерал Исмаил Исаковдун апасы ачкачылык акциясына кошулуп, дарыгерлердин сиз ачкачылык жарыялабаңыз дегенине карабай, ошол жерде отуруп мага сүйлөп берген эле. Бул эфирге чыккандан кийин бизге абдан көп угармандар чалган. Абдан көп пикирлерди калтырышкан, мен өзүмө дагы абдан таасир эткен окуя болду. Менде ошондо бир эле ой болду эле, апасы кайраттуу болгон үчүн уулу генерал болуп жүргөн экен да дегенчи. Сиз абакта жатканда ушул апаңыздын кайрылуусун биздин радио аркылуу угалдыңыз беле? Ушул апамдын сөзү жалпы кыргыз элине эмес, көп патриот уулдарга, башка өлкөлөрдөгү чоң мынча дух берди деп айтсам туура болот да. Мына ушул силердин эмгегиңер чоң рахмат. Мен ошол учурда угалган жокмун, бирок 1-2 күндөн кийин апамдын сөзүн мен уктум. Кайталап берген экенсиңер, угуп бир жагынан абдан өзүнчө кубанып көзүмөн да жаш чыкты. Себеп дегенде апамдын ишенгени, мага башыңды бийик көтөргөн балам, эч качан ийилбегин дегендей тапшырма бергени мага абдан жакты да бир жагынанчы. Ошондон кийин бийлик дагы бир топ мага келишимге барабыз деп мага кат жөнөтүшүп, колду коюп коюңуз дегендей аракетти жасашты. Мен эч колду койбой, кечирим сурабай, керек болсо соттун аягына чейин биз муну далилдеп беребиз, чынбыз деп туруп, анан менин командама, оппозицияга дагы өзүнчө бир туу болуп берейин. Апам ушунда мага күч дем берип аткандан кийин мен да ошондой болуп турайын деген ыкма менен аягына чейин тике карап туруп, мына жыйынтыгында биз силердин эмгегиңер менен ийгиликке жетиштик, жеңиш биздики болду. Рахмат силерге.
журналисттер чынында эле ушинтип иштейбиз, колубуз бутубуз толгонуп. Таамай айттыңыз кесиптеш. Эми темабызды уланталы. Согуш жаңжал чыккан маалда адам укугу тебеленет. Негизи эле жай турмушта дагы адам укугу негизги темалардын бири. Белгилүү укук коргоочулар менен биз маекти уланталы. Анда эмесе Төлөкан эже 1999 жылы Кыргызстанда бейөкмөт уюмдар жөнүндө алгачкы мыйзамдын кабыл алынышын демилге кылгансыздар. Эми болсо сырттан грант алып жан багышат деп бейөкмөт уюмдарга карай сын күчөдү. Бул эмнеден кабар берет? Кыргызстан ушул эгемендүүлүк алгандан кийин 96 жылы баштаганбыз. Анда мен Интербилим уюмунда Асия Сасыкбаевдын иштечимин. Ошондо НПОлордун форуму деп акчасыз эле 78 уюм биригип алып туруп, ошондо ушу Кыргызстаныбызга аябай жапа чегип атканда, апаларыбыз ушундай бир тыйынсыз, балдар жумушсуз, профессорлор китептерин букинисттен сатпай базарга чыгып калганда, биз мамлекеттик эмес уюмдар эмне дегенде кыргызча которуп туруп, ушу BBC менен да чогуу иштешип, ошондо рахмат сиздерге. Ошол эле эгемендүү биздин тоорубузду, сууларыбызды, жолсо чек араны сактаганга бүгүнкү күндө мамлекеттик эмес уюмдардын азыркы балдарыбыз, жаштар аябай эңсеп атат. Эч кандай мындай бир эки жүздүү кылбай, саясатты куулбай, бүгүнкү күнү бийлик колун сунуп биз менен тең ата болуп иштеш керек. Кыргызстаныбыз гүлдөчү мезгил келди. Рахмат. Азиз эже, мына 2005 жылы анжан окуялар болду. Ошондо качкындар Кыргызстанга чейин кирип келди эле. Сиз ошол кезде бул окуяларга Өзбекстанда туура баа берилбей жатат деп айткан элеңиз. Мына убакыт өттү, ошого туура баа берилдиби? Адам укугу деген бул өтө мындай терең маселе да. Ага дароо эле мындай туура баа эч убакта бийлик тарабынан берилген эмес, берилбейт дагы. Себеби адам укугун бийлик бузат. Бийликтин ошо өкүлдөрү бузат. Ошол Анжан окуясында биз түздөн түз абдан көп Анжандан качып келген журналисттерге, укук коргоочуларга, баягы диний ишмерлерге, карапайым эле мындай адамдарга түрмөдөн качып, түрмөдө камалып анан чыккандарга жардам берип, ошондо биз мындай бир кандай десем, бир разведчик чекис сыяктанып эле иштеп калдык да. Өзбекстандан өтүп келишет алар. Аны же Өзбекстандын баягы ГКН бишниктерине биздин немелер спецслужбалар тутуп кармап сатып жиберишет, же ошолорду биз алып качып Бишкекке алып келип, анан ушундан ары эл аралык уюмдардын жардамы менен биз ошо 3-чү мамлекеттерге өткөзүп турдук да. Суроо бердиңер, эмне себептен бейөкмөт уюмдарга 99-96 жылдары бизге мындай жол ачып мамлекет колдогондой болду эле, бүгүн каршы деп. Себеби башынан мен айтып кеткендей, адам укугу мамлекет тарабынан бузулат. Биз ошо бир кенедей бир кыздын укугун коргоп атканда, же болбосо армияда каза болгон, өзүн насып койгон солдаттын ата-энесинин укугун коргогондо биз килтейген чоң мамлекеттик тегирменге каршы иштеп калабыз да, анан албетте бизди жаман көрөт да. Албетте биздин жок болушубузду каалайт. Ошондуктан бүгүнкү күндө көбүнө жагабыз биз, көбүнө жакпайбыз, бирок силер аман болгула, 25 жылдыгыңар менен кыргыз элим аман болсун, эч кимдин укугу бузулбасын. Рахмат бардыгыңарга. Биздин команда BBC-нин 40тан ашуун тил кызматы менен тыгыз кызматташып, чет тилинде материалдар дагы даярдап келет. Well, Amez Chorayev is the editor of BBC Kyrgyz. Here's his update from the capital Bishkek. The security forces is fully controlled by the opposition now. Amez Chorayev is the editor of BBC Kyrgyz, and he joins us now from Bishkek. Who's running the country? Who's in charge? 1994 жылдан тартып ушул күнгө чейин Кумтөр, ал жердеги мөңгүлөр көп талкууланган маселелердин бири. Кыргызстандын экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетинин төрайымы Динара Кутманова, экология маселеси боюнча эксперт, 2012 жылы Кумтөр алтын кенине мамлекеттик комиссиянын курамында кесиптешибиз Кубат Чекеров менен чогуу бардыңар эле. Андан бери 8 жыл өттү. Бир нерсе өзгөрдүбү? 12 жылы Кумтөргө биринчи жолу парламенттик комиссия барып, абдан бир таңкалыштуу маселени көрдү. Бизде ошо жердеги ак мөңгүлөрдү үстүнө топурак калдыктарды жайгаштырып атыптыр, иштеп аткан канадалык Centera Gold компаниясы. Бирок 9 жыл өттү, быйыл мартта барып келдик кайра. Эмнеден биз көрдүк? 12 жылы канадалык компанияга так айтылган
бул мындай жапайчылык мамилени биздин жаратылышка, биздин мөңгүлөргө токтоткула. Биз менен иштесеңер, адилеттик шарт менен келишимдин өзүңөр алган милдетти аткаргыла. Анткени келишимде так жазылган Кыргызстандын мыйзамын аткарып, жаратылышка абдан табиятты коргоп иштегиле деп. Бирок ошо 12-жылы, 13-жылы, 14-жылы, ошо 3 жыл ошондон бери дагы эле мөңгүлөргө таштандыларды жайгаштырышыптыр. Бүгүнкү күндө ошо кандай өзгөрүлү деп атсаңар, менин оюм эл жалпы уже билип калды. Бүгүнкү күндө ошо толук бизде шарт бар бүгүн. Бул мыйзамды бузуп аткан мамилени токтотуш керек. Сиз сөз кылган кийинки биздин кесиптештер дагы бир нече жолу барып келген эле. Ошентип журналист бир туруп мөңгүдө, бир туруп базарда, бир туруп өкмөт үйүндө дегендей. Деги эле журналисттин бир күнү кандай өтөт дегенде экрандан көрүп алалы. Салам достор, анда бүгүнкү негизги жаңылыктарды талкуулап алалы. Жергиликтүү кабарларда эмне болуп жатат? Бүгүнкү баш жаңылыктар. Израиль, Газа. Израиль Газаны бомбалоону улантып атат. Газа өз кезегинде ракета менен соктуруп атат. BBC-nin Кыргыз кызматынын Бишкек кеңсесинде кабарчылар дүйнөлүк жана регионалдык жаңылыктарды талкуулап жатабыз. Болду, баары аныкталды. Анда кириштик. Жаңылыктарды талкууладык, темаларды бөлүштүрдүк, эми аларды аткарууга кириштик. Ар бир жаңылык бир нече булактар аркылуу текшерилет. Кабарчылар ал кабарды кайсы санарип форматында берүүнү чечет. Окуяны ар тараптуу чагылдыруу үчүн анын катышуучулары көбөлөрү менен маек курулат, иликтөө жүргүзүлөт. BBC Кыргыз кызматы мультиплатформада иштейт. Биздин ар бир кабарчыбыз видео репортаждарды өздөрү тартып монтаждайт, радио берүүлөрдү даярдашат, вебсайтка макалаларын жазып, аларды карта жана графикалар менен коштойт. Андан сырткары коомдук сайттарга түз алып берүү ыкмаларын өздөштүргөн. BBC-nin Kırgızça ukturaları ovogo 1996-жылы 3-июнда чыккан. Ошондон бери окуяларды бейтарап жана халык чагылдыруунун өзүнчө бир өрлөгүн көрсөтүп келдик десек болот. Ошону менен катар бул алдыңкы ыкмаларды кыргыз журналистикасына дагы көбүрөөк жайылтып, азыркы учурда санариптик формаларга көчүп жатканыбызга байланыштуу кыргызча берүүлөрүбүздүн бардыгын подкаст формасына өткөрүп атабыз. Бул деген угармандар эми каякта гана болбосун, өздөрүнүн мобилдик аппаратынан биздин берүүлөрдү, анализдерди, түшүндүрмөлөрдү, репортаждарды оп-оңой жеп-жеңил уга алат. Бизде түшкү тыныгуу, бүгүн биз чай үстүндө эл аралык окуу жайларга өткөн эки кызыбызда Сапаргүл менен Азизаны узатып жатабыз. Жерге канат бүтүрүп, көкөлөтүп учуруп, журналисттик BBC уяңардан учуруп атабыз. Силерге ак жол каалайбыз. Эфир маалы да жакындап калды. Бул убакта кеңседе иштеп жаткан кабарчылардан буу чыгып турган учур. Радио берүүлөр дээрлик даяр. Аларда BBC-нин кечки ТВ жаңылыктарына, BBC дүйнөлүк кызматынын башка программаларына видео репортаждарды даярдайбыз. Биздин бүгүнкү негизги жаңылыгыбыз байгы эле вакцинация, эл аралык жаңылык. Биз ошону беребиз бүгүн. Ооба, бизге үндөрдү салып койсоңуздар, биз окуп берели. Кыргызстандагы вакцинация тууралуу видео даярдап бересиздерби? Биз анын баарын тартып, белендеп даярдап койдук, азыр бир аздан жөнөтүбүз. Рахмат Абдыбек, мүмкүн болсо пакетти эртерээк салсаңыздар. Макул. Элен, тиги сайтка вакциналарды түшүндүргөн стич темасын бүгүн коюп коесуңар да, Ооба, Гүлнар эже, мультимедиа платформада бөлүшөбүз, аныбыз даяр. Түшүндүрмөлөрдү подкаст кылып YouTube'га койдук уже. Жакшы андеме. Лондон командасы Бишкек,
Давай жыттыбыга киришеленде, Жакшы, ийгилик. Ийгилик. Лондондагы кесиптештер кечки BBC TV жаңылыктарын даярдаганга кызуу киришти. Лондон сүйлөйт, BBC дүйнөлүк кызматы. Бишкекте болсо ишибизди жыйынтыктап BBC радиосун угабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Жалғыз ғана менде жоқ. Шапартеп, күзгіге қаранып, сүйінің құшағына тартылу. Реңім суық, қайдан маға бұйырсын, қол жетпеген махаббаттың левизе. Жаралғандан келбет бойдың барынан мен құржалақ қалған екем негізі. Төрелгенден қиышық бүтіп, ырғытылған мен жарым жан адаммын. Ошондуктан иттер өлөт авалап, музыкадан, шаттыктан тапчуудай канаагат. Уакытты текке кетирип, ар кимди сагалап, эмне жүрөм дейин да буларды аралап. Жегүнгө туруп алып, өз кейпиме өзүм карап, өзгөлөкөмдүн үстүнөн өзім гүлшім ғана да алат. Сүйішкен ешкім жоқ, үміт те жоқ. Мезгілдер текке ғана өтіп барады. Андықтан қылмыш қылып бұл майрамда жаман ішті жасағанға баруақ болдым. Кларенс, бара бер, ары жоқ. Қайрадан келбестігін қайрылып арқаңа. Король Эдвард қатып орылу. Бірақ өнім алдында жатса да, адегенде Кларенстің жанын чачыратат асманға. Андықтан барып, өртін жарып жаланын, Кларенсті тап амалын ұшыл түнден қыз қылып саламын. Анан кейін құдіреті күшті құдайым ала берсін, король Эдвардтың жанын. Анан теңірім маға беріп барын, Ориктің қызыл еді Аннаны қатынды аламын. Бірақ мұны сүйі демес керек. Бұл үйленіш маға жардамын ғана береді. Бірақ hazırınca Karol taktı da Clarence tatırı. Aşağı çap gittim okşoy bol jolu. Adagenda alıköyünü jolundan tazalap anan giyin. Bölüştüreyin olcada. Алып құлағай, Шекспирді тартулаган жерге сиз дагы барып келдиңиз эле. Англиялык көрүүчүлөргө мына ушул Ричард 3-чүнү тартуулаганда биз да көргөнбүз. Сиздин жеке кабылдооңузда англиялык көрүүчүлөр сизди кандай кабылдашты? Биз ошол 17-жылы искусство фестивалынын алкагында барганыбызда мен эркектин мыкты роль үчүн номинацияны жеңип алгам. Мен анчалык күткөн эмесмин, бирок улар жогорку деңгээлде кабыл алышып, азиялык актердун, кыргыз актерунун чыгармачылыгынан Шекспирди тааныгандыгы. Анан мен ойногон Ричард 3-чү, король Ричард 3-чү тааныгандыгы жогорку баа беришип, мен үчүн да таң калтырды. Эми ушул Англияга барып сахнага чыгуу актер катары сиздин кыялыңыз болсо керек. Бул менин көп жылдык кыялым болчу. Чындыгында 2-нчи курстан баштап биз эми Шекспирди окуп баштагандан эле ал улуу трагиктин чыгармаларынын ичинен Ричардты ойносом деп кыялданып жүргөн. Бирок 39 жыл өткөндөн кийин гана бул ишке ашты. Анан албетте Лондондо эле эмес, улуу Шекспирдин өзү туулган шаар Стратфордко барып ойногонубузда дагы мен үчүн өтө чоң бир
толкунданган учурлар болду. Эми алар Шекспирди жатка билишет экен, абдан фанат экен. 70-80ге чыккан кемпирлер келип колумду öpүп ыраазы болушуп, биз мындан 20-25 жылдан берки көргөн эң мыкты Ричард болду десе мен адегенде ишенбей, бирок кийин биздин кыргыз театр искусствосу ошол жерде англичандардын, Англиянын улуу драматургунун чыгармасы менен барып, англичандарды таң калтыра алганына мен ушу мени окуткандарга, илиме, журтума бүт эле мен практика жүзүндө салга алгандардын баарына ыраазычылыгымды билдирип турдум да ичимде. Чыгармачылык сапар менен барып Лондонду да көргөн экенсиз. Шекспирдин жери, эли, эмнеси менен эсиңизде калды? Адегенде биз эми Европага барганда бул Лондон абдан өзүнүн кооздугу менен, анан булардын өтө эле маданияттуу, меймандос, биздин кыргыздардай эле меймандос эл экенин байкадым. Бирок алар эч качан мындай сыр беришпейт экен. Ичинде эмне кайнап жатса дагы ар дайым жылмайып, ушул барган кишилерди жакшы тосуп алышат экен да. Ричард үчүнчүнүн образынан чыктыңызбы, чыга элексизби билбей турам, бирок Алымкул агай Лондонду дагы көрөбүзгү деп үмүттөнөбүз сизди. Кудай буйрса, эми королдер менен да баралы деп атабыз, анан улуттук өзүбүздүн чыгармалар менен мындан кийин барабыз деген максаттарыбыз бар, Кудай буйрса. Тилиңиздер ишке ашсын, чоң рахмат. Сиздерге дагы майрамыңыздар менен ошондо сиздер интервью алып, биз жөнүндө бир топ берүүлөрдү дүйнө элине тааныштыргансыздар биздерди. Майрамыңыздар кут болсун. Чоң рахмат. Ушул Ричардты сизди Лондондан көргөндө ушундай биз өзүбүз таң калып, ушул кандай англичандарды эле эмес, бизди ошол жерде көрүп турган көрөрмандардын өдө вибрация болуп кеттик эле. Азыр сиз кайра ойноп атсаңыз, мынакей бул жерде Чарльз Гаррет мырза отурбайбы? Таң калып отурат да мен шыбырап койдум. Англичандар өздөрү Ричардты ушундай ойной алабы десем, күлүп калды бул киши. Алар менден да сурашкан, ушунчалык жогорку деңгээлде Ричард үчүнчүнү ойногонго канткенде дагы сыр болбосо, бул эмне жардам берди деп. А мен жөп-жөнөкөй эле бул кыргыздын ички темпераменти деп койдум. Туура айткан экенсиз. Браво, браво. Лондонго чыгармачылык сапары менен барган кыргызстандык өнөр адамдарынын катары калың. Алардын бири белгилүү композитор, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Муратбек Бегалиев. Муратбек Бегалиев дагы жалпы BBC-нин көрүүчүлөрүн, угармандарын, окурмандарын жана ошондой эле командасын бүгүнкү мааракеси менен кызык куттуктап өзүнүн ыр белеген тартуулап отурат. Кабыл алыңыздар, Чүй камералык оркестри Муратбек Бегалиевден Гү чыгармасын аткарат. Башкы дирижеру, эл артисти Рахатбек Осмоналиев.
BBC менен КТРКнын кызматташуусу эки маалыматтык корпорациянын эле эмес, Кыргыз-Британ мамилесинин дагы жемиши катары карасак болот. Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гаррет, кош келипсиз. Сизди Кыргызстанга элчи кылып шайлаганда өтө алыс кетип атам деп кабатыр болгон жоксузбу? Антибеч ойлогон жокмун. Анын эки себеби бар. Биринчиси, мен Бириккен Королдуктун сыртында иштейин деп дипломат болдум. Ошондуктан канчалык алыс кетсең ошончолук жакшы. Мен Тайванда, Гонконгдо иштедим, ага караганда Кыргызстан жакыныраак сезилет. Экинчиден, Кыргызстан укмуштай жакшы өлкө, өз үйүмдө жүргөндөй болом. Табияты кооз, адамдар жылуу мамиле кылат, алыста жүргөндөй сезилбейт. Биз BBC Кыргыз кызматы өзүбүздү эки мамлекет ортосунда аралыкты жакындаткан көпүрө катары санайбыз. Эки өлкөнү жакындатканда кандай жагдайлар бар деп эсептейсиз? Силер чынында эле эки өлкөнү байланыштырган абдан кубаттуу көпүрөсүңөр. Мындан тышкары мен 3 нерсени атайт элем. Адамдар, алтын жана сүйүү. Адамдар дегеним Кыргызстанда абдан көп британдыктар бар. Жана алардан да көп кыргыздар, арасында көп студенттер Британияда турат. Алтын дегеним Кыргызстанда өндүрүлгөн алтындын негизги бөлүгү Лондондогу биржада сатылат. Андыктан Британия Кыргызстандын Европадагы эң ири соода өнөгү. Сүйүү дегеним британдыктар менен кыргыздарда көп окшош нерсени сүйөт. Биз тоолорду, табиятты сүйөбүз. Кыргыздар сыяктуу эле Британияда дагы аттарды сүйүшөт. Маданиятты, өнөрдү биз бүгүн күбө болгон Шекспирдин драмасын сүйөбүз. Мен жана башка британдыктар Алыкул Осмоновдун поэзиясын сүйөбүз. Ошондуктан адамдар алтын жана сүйүү деп айттым. Сизге чоң рахмат. Your Excellency Charles Garrett, thank you so much. Сизге рахмат. Эми Кыргызстандын Британиядагы элчиси Эдил Байсаловдун куттуктоосуна кезек берели. Кыргыз Республикасынын ушул Улуу Британия менен биздин мамилелерибизге быйыл 30 жыл биз белгилеп атсак, ошол быйыл дагы ошол BBC дүйнөлүк кызматынын, ошол кыргыз кызматын ачып кыргыз тилинде ушул берүүлөрүн берип баштаганда 25 жыл болуп атыптыр. Дүйнөлүк кабарларды Кыргызстанга алып келип, ушул элибиздин маданиятын, элибиздин тилин, тарыхын жеткизгенге ушул BBC кыргыз кызматы өтө чоң ролду ойноп атат. Бир мисалды эле айтып келейин. Көчмөн оюндары боюнча кыргыз редакциясы жасаган документалдуу фильм британиялык элге өтө бир таасирин калтырыптыр. Мен кайсы жерде, кайсы бир булун бурчка барбасам дагы ошол жерде айтышат. Силер ошол баягыл көчмөн оюндарды өткөзгөн элсиңер да деп. BBC-нин жетекчилиги менен дагы катышып атканда биздин ушул кыргыз тилдүү кызматыбыздын өтө чоң бир аброюна жетишип аткандары, Кыргызстанды гана эмес, регионду маалымат чөйрөсүндө бир чоң рол ойноп аткандарына да биз сыймыктануу менен белгилешибиз керек. BBC-нин өтө жогорку журналистикалык стандарттары, чындык, тактык, тез арада жеткизгени боюнча ушул дүйнөлүк чөйрөдө, ушул эл аралык мамилелерде ушул биз турган мына азыркы учурда BBC корпорациясы өтө чоң ролду ойнойт. Кыргыз кызматы дүйнөлүк жаңылыктарды кыргыз элине ушул бардыгына бирден бир булагы болуп калганына бул өтө чоң жетишкендик. Мындан дагы зор ийгиликтерди биз кыргыз кызматынан күтөбүз. BBC менен Кыргызстандын коомдук телерадио корпорациясы ортосундагы 25 жылдык кызматташууда бир дагы жолу үзгүлтүк болбогонуна тарых күбө. Мына биз менен студияда коомдук телерадио корпорациянын башкы директорунун радио боюнча орун басары Айбек Мусаев, Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер Байма Сүтенова эжекебиз жана Кыргызстандын маданият министри Кайрат Иманалиев. Кайрат ага, BBC саясат менен эле чектелбей, маданиятка дагы мүмкүн болушунча көңүл буруп келе жатат. Ошол канчалык натыйжа берди деп ойлойсуз? Рахмат. Жогоруда BBC жөнүндө абдан жакшы ойлор айтылуу менен бирге BBC ушул кыргыз маданиятын дүйнөгө таанытууда кандай роль ойногондугунун далили менен көрсөтүлдү. Мына биздин оркестрлер чыгармаларды аткарып, таланттуу актерлорубуз ролдорду аткарып атат. Ушул көптөгөн биздин чыгармачыл инсандарыбыздын дүйнөгө таанылышына BBC ошо дүйнөлүк маданияттагы биздин алтын көпүрөбүз иретинде кызмат кылып келди. Мына бир топ таланттарыбызды Лондонго алып барып, чоң аудиторияда сиздер жүзүн ачып, ошол жерде тааныттыңыздар.
жогоруда бүгүнкү көрсөтүүнүн башында Атай Өмүрзаковдун ансамблі ойнободубу? Ошондо BBC'нин сапар көрсөтүүсүндө мен Атайын кат жаздым эле BBC'нин жетекчилигине. Ошо жерде туруп алып Лондондо биздин талантыбыздын ошо барган чыгармачыл сапарын ушунчалык жогорку деңгээлде ачып берүү менен бирге ушул жердеги тарбиялап аткан шакирттери, алыскы жердеги жашап аткан энесинен өйдө интервью алып, ошо Атайдын талантын дүйнөгө тааныттыңар эле. Ошондой көп нерсе BBC кыргыз маданиятына кызмат кылды. Мына жогоруда Чыңгыз Айтматовдун маегин укканда дагы ушул кыргыз үнүн, кыргыз маданиятын таанытууда BBC'нин орду жана ролу чоң экендигине Айтматов баа берген. Мына Лондонго биздин Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театры барды. Мына бул жерде Назира Мамбетова эжебиз отура, Султан Раевдин Суфлер спектакли менен атактуу Жамал Сейдахматов эжебиз барып, ушу 80 жашында эң мыкты роль ажыратып, дүйнөлүк театр искусствосунун залкары деген бир жакшы сыйлык алып келди эле. Ошондо Жамал эжебиз BBC'нин студиясында Айтматовдун чыгармаларынан монолог аткарды эле. Мына азыр эле биздин Алымкул Исаков Ричард Үчтү ойноп берди. Ушу биздин өзбек театры менен бирге кандай мыкты ошо Лондонго гастроль болгон. Ошондой бир топ таланттарыбызды таанытууда BBC'нин өзгөчө эмгеги бар. Ушул эле мына Казат Акматовдун Лондондо эң чоң чыгармачылык кечесин дагы сиздер уюштурдуңуздар эле. Ал бул сиздер уюштурган фактылар, ошол иш-чаралар. Андан сырткары эфирден канчалаган биздин маданиятыбыздын, адабиятыбыздын окуяларын, таланттарын силер дүйнөгө тааныттыңар. Рахмат. Байма эже, BBC'нин журналистика мектеби Кыргызстандагы медиага кандай өзгөчөлүк, кандай жаңылык киргизе алды деп ойлойсуз? 25 жылдыгын белгилеп аткан BBC'дин биринчи келишимге мен кол койдум эле. Браво. Биринчи жолу ушул Лондонго барып, сиздердин кызматыңардын расмий ачылышын мен жасадым эле. Мен азыр жанатан бери ушул тарыхты карап отуруп, өзүмдүн өткөн күндөрүмдү, ал кезде жаш элем да, жаштыгымды да эстеп алдым. Ийгилик каалайм. BBC Кыргыз радиосунан орун алган учурунда биздин журналистика жаңыдан калыптанып келаткан. Ал тургай бир нече башка агымдар да болуп турганда, ошол агымдардын баардыгын түздөп, эл аралык стандартка алып келгенге жардам берген BBC болду. Ал тургай сиздердин айрым бир уктурууларды биз сабактарда колдонуп калдык да. Алып баруучунун чеберчилиги, материалдын ачылышы, жайылышы, текшерилиши деген темада сиздердин таасириңиздер аябай эле чоң болду. Айбек мырза, мына кызматташтык, тилектештик жөнүндө кеп кылып отурабыз. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын көрүүчүлөрү BBC'ден дагы кандай берүүлөрдү, кандай уктурууларды күтөт деп ойлойсуз? BBC бул дүйнөдөгү эң мыкты 10 чоң корпорация болсо, ошонун бири. Биз дагы ушул Кыргызстанда биз да ушундай корпорация түзсөк деп изденебиз. Биз буга чейин 90-жылдардын башында түрдүү багыттагы түрдүү контенттерди издедик. Мисалы, медиа продукциянын өзүндө анан медиа кызматтык деген багыт бар. Биз Советтер Союзунун учурунда пропагандалык негизде иштеп келдик. Ошол пропаганданын негизи менен бизде көпчүлүк учурда баардык нерсе ошол саясат менен байланып келди. Ал эми 90-жылдардан баштап биз эгемендүү алгандан бери ошол негиздерди ээрчип биз дүйнөдөгү башка жаңылык таратуунун багыттарын, жаңыча шоолорду киргизүүнүн багыттарын үйрөнөбүз дедик, бирок дагы деле жетпей келдик. Бирок биз түбүнө алып караганда ушул консервативдик корпорациялардын түбү бул адамдын өзөгүн, улуттун жаралышын, улуттун маңызын, улутка тийиштүү болгон улуу касиеттерди даңазалай турган, мындай айтканда ак сөөктүк багыттарды бизге ушул BBC аркылуу ала турган негизги өзөк деп билебиз. Ошондуктан бул биз негизги өзөктү ушул BBC'ден алып туруп, биз ушул турган Кыргыз телерадио корпорациясынын жаңы өзөгүн түзсөк болот экен. Ушул жаңы өзөктү түзүү үчүн сиздерден эмне талап кылат? Биринчиден мен сиздердин жанатан бери кызмат кылып аткан журналисттериңиздерди көрүп отуруп, эң биринчи журналистикадагы ички маданиятты калыптандыруу, ички адабий акылатты тарбиялоонун негизинде гана биз жаңы нерселерди түзө аларыбызга көзүм жетти. Ошондуктан сиздерден биз бүгүнкү күндө тарыхый, маданий, адабий акылаттык дүйнөгө кыргызды тааныта турган, кыргыз жыттана турган
жаңы көрсөтүүлөрдү биз менен кызматташтыкта алып бара аласыздар деген мен ишеничти айта алам. Кайрат мырза, мына сиз өзүңүз көп жылдар бою ушул КТРКнын делегациясын Лондонго бир нече ирет элчиштүү алып барып келдиңиз. Ошол кезде сиз Буш Хаус деген жерибизден баштап жаңы New Broadcasting House дегенге чейин барып, нечен BBC-нин жетекчилери менен жолугушуп келдиңиз. Ошол КТРК менен BBC-нин кызматташуусу тууралуу дагы бир 2 сөз кошуп кетпейсизби? Чынында мына бүгүнкү BBC кыргыз кызматынын 25 жылдыгы бул биздин коомдук телерадио берүү корпорациябыз, мурда улуттук телерадио берүү корпорация менен кызматташуусунун дагы 25 жылдыгы болуп атат. 1996 жылы бул алгачкы эфирге чыкканда BBC чындыгын айтканда өтө чоң жаңылык болгон. Азыр Байма Жапарын айтып кетти. Жанагы эң биринчи музыкалык жасалгасын уктук го. Ошо менен эфир ачканда биз үчүн бир жаңы дүйнө келгендей, бир жаңы жаңылык келгендей биздин радио журналистикага чоң бурулуш алып келген. Мен бир нече жолу ушул делегация менен BBC дүйнөлүк кызматына бардым. Жогоруда Гүлнар эже айтып кеткендей, BBC дүйнөлүк кызматынын 20 жылдык мааракесин дагы ушу Лондондо белгиледик эле. Ошол тарыхый мекеме болгон Буш Хауста дагы биздин мурдагы жетекчилик журналисттер менен барып тажрыйба алмашуу жана кызматташуу боюнча келишимдерибизди жаңыладык эле. Ошол келишимдин негизинде биздин радионун кызматкерлери BBCден тажрыйба алмашуудан өтүп келишти. Ошондо биз абдан кубанганбыз, ушунчалык чоң дүйнөлүк кызматтын ичинде кыргыз кызматынын сакталып калгандыгы. Анан ушул аз команда саз эмгек кылып, өтө чоң эмгек кылып, ушунчалык чоң жоопкерчиликти ушу аз эле адам аткарып аткандыгына абдан суктанып жана сыймыктанып келгенбиз. Ошондо BBC дүйнөлүк кызматынын жетекчилиги менен жолукканда дагы BBC-нин кыргыз кызматынын ишмердүүлүгүнө абдан жакшы баалар берилген. Кайрат Иманалиев белгилеп кеткендей, мындан 5 жыл мурун BBC кыргыз кызматынын 20 жылдыгын мына ушул залда баарыбыз тең чогулуп, майрамдык ыр бий менен белгилеген элек. Мен сенин кулуунуңмун Кыргызстан, Кыргызстан. Мен сенин кубанычыңа, мен сенин кубанычыңа, мен сенин кубанычыңа төрөлгөнмүн. Арыдан айнурунан туулганмын, айтылган сөзгө бекем улунганмын. Мен сенин кыраныңмын Кыргызстан, мен сенин талайыңа, мен сенин талайыңа, мен сенин талайыңа туулганмын. Лондон театрында өнөрүн тартылоо кыргыз театр ишмерлери үчүн чоң сыймык. Кезинде залкар талант Муратбек Рыскулов дагы Лондон сахнасына чыккан. Ошол учукту улаган таланттардын бири эл артисти Назира Мамбетова эжекебиз. Урматтуу Назира эже, сиздер Лондонда Султан Раевдин «Суфлер» аттуу спектаклин койгонсуздар. Көрүүчүлөр кандай кабылдады эле? Султан Акимович Раевдин «Суфлер» аттуу спектаклин 15 жылы койгонбуз. Анан күндөрдүн биринде эле бизге кабар келди. 16 жылы ноябрь айында Лондон театрында «Суфлер» аттуу спектакль менен чыгасыңар деп. Бул Шекспирдин экинчи театр экен. Биринчи театры Глоба театры, экинчиси The Spice театр экен. Эми театр ушунчалык бир илгерки кылымдар бою келаткан театрдын ичиндеги аурасы бир шумдуктуу экен. Мен спектакльди баштаганымды билем, кантип бүтүп калганымды билбейм. Спектакль бүтөргө аз калганда титр өчүп калды. Өчүп калса деле болбой, көрүүчүлөр кетип калган жок, отурду. Бул окуяга бизди Султан Акимович Раев ээрчитип барды. Султан Акимович Раев «Суфлер» спектаклин мага арнап жазган болчу. Лондон фестивалында спектакль Гран-при деген наамды жеңип алды. Актриса Мамбетова Назира лучшая актриса фестиваля деген наамды алды. Эжекем, ушул эскерүүнүн толкунунда «Суфлер» спектаклинен бир үзүндү коюп бербейсиздерби? Кеттик.
Мен сені сағындым. Мен сені күте беріп, көзім солып қалмақ болды ғой. Нечесе мен ушунчалык күттүрдүм. Шатылуу манжаларыңды сағындым. Чачымда сылап, самайымдан өпчү. Белимден бек кучактачы. Сезимим от, жаным жырган. Сен жанымда болгондо мен жалгыздыктан коркпойм. Билесиң го? Мен жалгыздыктан корком. Жүрөгүм опколжуп, сени менен алыска учуп кетким келди. Каралуу колдоруңду сагындым. Эркелеткениңди сагындым. Чүтүңдү сагындым. 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 Мен сени сагындым. BBC саясатчыларды эмес, саякатчыларды дагы такай кепке тартып келет. Дүйнөнүн көп өлкөсүн кыдырып, ошонун эң жакшы жактарын Кыргызстанга жайылсам деген белгилүү ишкер Эмил Үмөталиев агабыз. Жана ошондой эле белгилүү фермер, кыргыз жергесин жемиш багынын гүлүнө айлантам деген Манас Саматов. Эмил ага, сиз буга чейинки маектериңиздин биринде өлкө үчүн өтө бай дагы эмес, өтө жакыр дагы эмес, орто катмардын күчтүү болуусу, көп болуусу өтө маанилүү дедиңиз эле. Ушул көрсөтүш азыр кандай деп ойлойсуз? Деги эле баардыгынын байышы маанилүү, бирок байлар көп болуп, анан жакыр жашагандар көп болуп, ортосу суюк болуп калса, бул авторитарлык, тоталитарлык режимге алып келет дагы. Анан жакыр адамдардын көз карандуу болуп, кол сунуп калышына жана андан кийинки чыр чатактардын көбөйүшүнө алып келет. Бүгүнкү күндө биз тилекке каршы эң жакшы деңгээлде эмеспиз, анткени 90-жылдары жана 2000-жылдын баштарында биз мамлекеттен көз карандысыз болуу шарттарды элге көбүрөөк түзүп, жана элдин эркин эмгек сүрүшүнө жана ишкерлик кылышына эгемендик шарттарын көбүрөөк түзүп бергенбиз. Ошондо өзүн өзү баккан ишкерлер жана чакан орто бизнестер көбөйө баштаган. Азыр болсо чоң регионалдуу анан геосаясаттагы авторитарлык күчтөрдүн басым жасаганына жараша биз демократиядан дагы баш тартып, либерализм деген сөздү дагы булганыч жаман маанайда элге таанытып, биз ошол эркиндикти кайра муунта баштадык.
биз эсибизге келбесек элди аябай оор акыбалга түртүп салышыбыз мүмкүн. Бул коркунуч. Сиз сыяктуу ишкер адамдын жаңылыкка болгон муктаждыгын BBC сыяктуу уюмдар аткара алабы? Аткармак түгөр менин дагы жаңы сунуштарым бар. Биз ушу ички бири-бирибизден гана оокат талашпастан башкаларга керектелген эмгегибиздин үзүрү көрүнө баштады. Башка элдер сатып алгысы келген, биздин кишилердин колунан келген акылы менен же колу менен келген иштердин саны көбөйүп келаткан соң, биз ошол эмгекти көбүрөөк таанытсак, башкалар керектеп сатып алган эмгектерди көбүрөөк таанытып, көбүрөөк чагылдырып, ичибизде гана айланып аткан акча деле маанилүү, бирок сырттан келген акча андан көбүрөөк пайдалуу. Ошон үчүн сыртка сатылып аткан эмгекти көбүрөөк таанышыбыз керек. Манас ага, мына сиз ала тоолуу кыргыз жергесин жалаң жемиш бактар менен чулгайм, жемиш бактын өлкөсүн айлантам деп келатасыз. Ушул идея демилгөндүн өзү канчалык реалдуу эле? Алгач мен Эмил мырзанын сөзүнө ылай бир пикирди айта кетким келет. Кара бизнес бар, жаратман бизнес бар. Бүгүн өлкөнү багып аткан бул жаратман бизнес. Жаратман бизнес дегенибиз пайдабалы бул өндүрүш. Менин жашоо философиям, көз карашым жөнөкөй эле. Менин оюмча, кыргыздын ар бир үй бүлөсүнүн киреше булагы болуш керек. Туруктуу киреше булагы. Айрыкча айыл жерлеринде. Антпесек биз айыл жерлерден көчүп, мына билип атасыз, Ош, Бишкек, Москва, Нью-Йорк дегендей тентип кеттик. Ошондуктан биз ата бабабыз кан төгүп ээлеп алган жерлерди жашап туруш үчүн ошол жерлердеги турмуш даражасын, элдердин жашоо татыктуу даражага көтөрүшүбүз керек. Көтөрүштүн бир эле формуласы бар. Бул эгер кирешеси болбосо, ким болсо дагы ошол жерден көчүп кетет. Бул кубулушту биз башыбыздан өткөрүп атабыз. Ушул терс көрүнүштөр менен ар бир кыргыздын улан кызы күрөшүш керек. Ушул багытта BBC сизге кандай жардам бере алат? BBC сыяктуу медиа уюмдар биз кыргыздардын дүйнөлүк маалымат мейкиндигинде каерде кантип турушубуз керек экендигин белгилүү даражада үйрөтүп келет бизге. Буну баамдай билиш керек. Маалыматты талдоо, маалыматты угуу, маалыматты таркатуу өзүнчө бир чоң чеберчилик, чоң искусство. Ошондуктан мен жалпы кыргыз элинин атынан айрыкча дыйкандардын, багбандардын, эмгекчил, мындай карапайым кишилердин атынан BBC кызматына бүгүнкү маареке менен куттуктоо менен биргеликте чоң ыраазычылык билдире кетем. Ар бир медианын ийгилиги анын аудиториясынын саны менен өлчөлөт эмеспи? BBC'нин иш тартиби, анын ийгилигинин сырлары тууралуу BBC'нин Бишкектеги бюросунун редактору кесиптешим Алмаз Чороев айтып берет. BBC кыргыз кызматы аудиториясын маанилүү дүйнөлүк жана аймактык жаңылыктар менен тааныштырып, аларды талдап, анализдерди сунуштайт. Биз теле, радио, интернет жана коомдук тармактарда иш алып барабыз. Соңку сурамжылоого ылайык BBC'нин күн сайын эфирге чыккан эл аралык 15 мүнөттүк теле жаңылыктары жана айына бир ирет чыккан жарым сааттык сапар программасынын 3 миллиондон ашык аудиториясы бар. Башкача айтканда BBC'нин теле жаңылыктарын кыргызстандыктардын 50%дан көбү көрөт. Дүйнөдө радио берүүлөрдү уккандардын саны азайып жатканда, сурамжылоолор BBC'нин радио аудиториясы өсүп жатканын тастыктады. Учурда BBC радиосун апта сайын 500 000 адам угуп турат. BBC'нин ар бир макаласы жана видео материалы Google компаниясы жүргүзгөн User Needs же аудиториянын керектөөсү аттуу изилдөөнүн негизинде тандалат. Ал аркылуу BBC кыргыз кызматы жаштарды жана аялдарды тартууга аракеттенет. Ал эми биздин интернет баракчабызга ай сайын 400 000 киши баш багат. Дүйнөлүк пандемия учурунда BBC YouTube каналына кирген адамдардын саны 900%га өскөн күндөр болду. YouTube каналыбыздын потенциалын кеңейтүүнүн үстүнөн иштеп жатабыз. Буга айрым материалдарды 1 миллиондон ашуун киши көргөн учурлар шык берүүдө. Ошону менен катар радио берүүсүн жана мыкты аудио архив материалдарды подкаст форматына өткөрүү пландары ишке ашырылууда.
1996 жылы BBC кыргыз кызматы түптөлгөндө төрөлгөн жаш балдар азыр 25-те. 25 жаш идеяга, күчкө, максатка толтурган Гүлгүн Курак. BBC кыргыз кызматы дагы дал ошондой күчкө дагы, идеяга дагы, бийик максаттарга дагы толуп турган учур. Ар дайым BBC менен болуңуздар. Бар болуңуздар. Ата бабам жердеп келген турукту, элим үчүн эркиндиктин жолу